мыйзамды сыйлап, мамлекеттик тилди сыйлап оны алып коюшуңуздар болобу? Өстүн салынбайт, Астына салып коюңузчу, ошо алыс экен. Негизи бул жерде да кыргыз тилинде жок, көрдүңүздөрбү? Кыргыз тилинде жок. Кыргыз тилин сөзсүз жазышыңыздар керек. Биринчи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жазылат, андан Корейка деген ашканага келдик. Бул жерде азыр расмий тилде жазышкан, кыргызчасы жок. Коомдук тейлөөчү жерлерде, бул жер коомдук тейлөөчү жер туурабы? Мамлекеттик тилди, кыргыз тилин билиш керек. Мыйзам бар, азыр бар. Мынакей, ушул мыйзам. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер бизге колдоо көргөзүп атсаңыздар, кыргыз тилин жана эне тилибиздин өнүгүүсүнө салым кошкуңуз келсе, биздин Айтилек Орозбеков YouTube каналыбызга жана Instagram баракчабызга катталып, жакты белгисин басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Себеби бул сиздер тараптан бизге чоң жардам болот. Жана бизди дагы алдыга иштегенге, жакшы иштерди алып барганга чоң шык берет жана шыктандырат. Ассаламу алейкум көрүүчүлөр, биз Сокулуктагы дагы бир Корейка деген ашканага келдик. Бул жерде азыр мамлекеттик тилге кандай мамиле кылат, ошону ичинен кирип көргөзөбүз. Бул жердин кире беришинде эле мынакей расмий тилде жазышкан, кыргызчасы жок, мамлекеттик тилде. Бул жерде да жок. Саламатсызбы? Менин атым Айтилек, жөнүм Орозбеков, Кыргыз Республикасынын жаранымын. Мен тартканга берди укугум бар. Сиздерден мамлекеттик тил жөнүндө сурайын деп келдим эле. Кыргыз тилин билесизби? Ооба. Жакшы билесиз. Не совсем. Сиз кыргыз тилин билесизби? Жок байке. Могулар мыйзамсыз экенин билесизби? Кандай? Могулар мыйзамсыз экенин билесизби? Неге? Кыргызчасы гана. Мен мисалга кыргызмын, кардар болуп сиздерге кирип келдим. Мен муну түшүнбөйм, мисалга. Кантип мен түшүнөм бери Кыргызстандан анан келип, орус тилин, расмий тилди билбесем кантип түшүнөм? Катырып бересиз? Анда алып коеласызбы азыр ушуну? Мыйзамды сыйлап, мамлекеттик тилди сыйлап оны алып коюшуңуздар болобу? Өстүн салынбайт, Астына салып коюңузчу, ошо алыс экен. Негизи мыйзамдычы, мындай сизге түшүндүрүп коеюнбу? Эми сиздер могул турат да, мамлекеттик тил го, кыргыз тили. Ооба. Кыргыз тилине үстүнө жазып койсоңуздар болот. Мындан чоңураак кылып мына. Расмий тилде мындай мисалга жоголгон буюмдарга жетекчилик жооп бербейт деп. Бизде чылым тартууга болбойт деген кыргыздын баарын которсо болот кыргыздын. Үстүнө чаптап коесуздар. Анан мисалга муну өзүңүздөр чыгарып алыпсыздар, муну көрдүңүзбү? Эгер салык кызматы өзү алып келгенде кыргыз тили үстүнө туруш керек. Мына көрдүңүзбү? Кыргыз тили үстүнө турат, расмий тил алдына жазылат. Андан кийин мисалга бул жер Кытай ашканасы болсо, биринчи кыргыз, орус тили, андан кийин алдына Кытай тилинде жазып койсоңуздар болот. Анан аш тизмек көрсөм болобу? Мына көрдүңүзбү? Бул жер Корея ашканасы экен. Бул жерде да кыргыз тилинде жок, көрдүңүздөрбү? Кыргыз тилинде жок. Кыргыз тилин сөзсүз жазышыңыздар керек. Биринчи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жазылат, андан кийин расмий тилде, орус тилинде жазып койсоңуздар болот. Ушуну алмаштырып кое аласыздарбы? Кожоюнга айтасызбы? Дагы мыйзамсыз жерлерди көргөзүп койсом болобу? Алейкум ассалам. Сиз кыргыз тилин билбейм дедиңиз, Кыргыз тилин билем. Негизичи? Көп Же бул жакта элечи? Атыңыз ким сиздин? Атыңыз? Сиздики? Данил. Данил. Сиз дагычы? Коомдук тейлөөчү жерлерде, бул жер коомдук тейлөөчү жер туурабы? Мамлекеттик тилди, кыргыз тилин билиш керек. Болбосо иштегенге болбойт. Бизде мыйзам бар мына. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө биринчи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде сүйлөйт, андан кийин зарыл болгон учурда расмий тилде сүйлөсө болот. Закон үстүнө чыкты уже. Мыйзам бар, азыр бар. Мынакей, ушул мыйзам. Сизге окуп берейин мынакей. Эгер интернеттен деле ачып окусаңыздар болот бул. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 28-беренеси. Мына угуп туруңуздар. Менчиктин бардык формаларындагы ишканалар, мекемелер жана уюмдар, ишкер жеке адамдар, керектөөчүлөрдү тейлөөчү башка чарба субъекттери мамлекеттик тилде кызмат көрсөтөт жана маалымат берет. Мамлекеттик тил менен катар маалымат расмий тилде кайталанышы мүмкүн. Расмий тил бул орус тили. Кайталанышы мүмкүн, көрдүңүзбү?
мамлекеттик тилде кыргыз тилинде сүйлөп туруп анан расмий тилде орус тилинде кайталап койсоңуздар болот эгер сурап калса. Ушундай кылыңыздар, орус кыргыз тилин билбегендерге кыргыз тилин үйрөнүңүздөр. Анан жана мыйзамчыларды мен сизге түшүндүрдүм э. Бүт баарын кыргызча жазыңыздар, андан кийин орус тилинде, расмий тилде жазып койсоңуздар болот. Рахмат сиздерге туура түшүнгөнүңүздөргө. Мынакей. Чоңуз чыгуу да жазып койсоңуз болот, алмаштырып. Мына бул жерде да мына. Кыргыз тилинде жок. Соңуз муну алып койсузбу? Кыргыз тилинде жазып койсуздар,